деле ушу шоктугумдагы деле ушу айтыргандай болчу. Бок болчум, күйөөмө деле секирип алчу болчумун. Анан айтыргандыгы мага өрөөн деле көрүнгөн жок. Эмнеге жашап атышат булар, балалуу болбогондон кийин ажырашып кетпейби дешип да айтат да. Келиниң төрөйбү, балалуу болоюн деп калдыбы деп эле сөз ушудан башташат да, жанагы жаракатыңа тийипчи. Балдарымды сүйүп келип атса, мен аларды кантип сүйбөй коем? Ой, албетте айтырган кызганбайт бекен биринчи. Тигиге да болушпай, мага да болушпай койгондо биз өзүбүз позор болобуз да унчукпай калабыз. Бул айтыргандын мечтасы болчу. Мен аларга ишенем, эки келиним тең эстүү. Да тамалып алабыз деп мындай жөн эле оңой эле айтып койду да. Кагылайын Кудай, 2 жылда эле там каяктан келет экен деп бичимен ойлойм да. Каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү менин маектешүү адамым, өзгөчө десем дагы болот. Билим берүүнүн мыктысы, эң негизгиси үлгүлүү кайнене десек дагы болот. Көпчүлүктүн баягы суроолору боюнча атайын бүгүн Нурбүбү Үркүнбаева эжекебизди чакырып алдык. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Рахмат, кош келдик. Мынакей атайын сизди биздин баягы көрүүчүлөрдүн суранычы менен чакырып алдык десек дагы болот. Өзүңүзгө дагы аябай ушундай бир суроолор көп келеби? Ооба, өзүмө дагы көп келет, ар кандай темадагы суроолор келет. Келиңиз биздин баягы сизди күтүп жаткан көрүүчүлөр менен алгач амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга жалпы салам. Ушундай бир Кудайдын жаркыраган күнүндө көрүшүп атканыбызга миң мертебе шүгүрлөрдү келтирем. Баарыңыздарга ысык салам. Аксылыктар барбы деп коет экен. Аксыга кандай барып келдиңиз? Баягы мен сизге чалып байланышканда Аксыдамын, шаарга бир нече күндөн кийин барайын деп айтып калдыңыз эле. Кандай эс алып келдиңизби? Ооба, мен ошо айылга шерине боло турган болчу туугандардын арасында. Анан уюштуруучу, алып барчу мен болчумун. Анан экскурсиябыз Ташкентте боло турган болчу. Анан ошол жака барып, коңшулаш мамлекеттин кооз жерлерин көрүп, саякаттап келдик. Баарыбыз кубанычта, ыраазычылык менен кайттык. Анан өзүм кайра рулга отуруп, зулдаткан ойдо машинам менен келип калдым. Эң негизгиси баягы эс алууну жакшы, мыкты деңгээлде баштап алыптырсыз. Ооба, буюрса быйылкы эс алуулардын башы эле жакшы болду. Келиңиз анда эжеке бул жака шашпай отуруп алып, сиз менен бүгүн кенен ачык бир баарлашалы, Мейли. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Келиңиз эжеке, баягы өзүңүз тууралуу буга чейин таптакыр алгачкы маегиңиз экен, интервью бербептирсиз, Жок, чеке маегим жок. Үй бүлөм тууралуу болуп кетет көбүнчө эле. Келиңиз, бул маекти алгач берүүнү өзүңүз тууралуу баштасак. Өзүңүз тууралуу кыскача айтып кетиңизчи. Мен Үркүнбаева Нурбүбү Бейшебаевна 1972 жылы Аксы районуна караштуу Каражыгач айылында туулгам. Мектепти 89 жылы аяктагам. Анан өз күчүм менен Ошмуга барып, кыргыз тили факультетине өтпөй калгам. Анан кийин үй бүлөмдөгүлөрдүн каалоосу менен библиотекар маданият техникумуна тапшырып, ошо библиотекар бөлүмүнө тапшыргам, бирок аны иштебедим. Анан кийин дагы билимимди улантып, башталгыч класстар адистигине ээ болдум. Анан ошондон бери бир дагы декретке чыкпай, үзгүлтүксүз мектепте 23-24 жыл иштедим балдар менен. Анан ошол кече жакында балдарым мени шаарга алып келишерди. Бияка келип жашаңыз деп, айылда жалгыз болуп калдым. Балдар чоңойгондо өз
жолдорун таап кетет экен. Бияка келип деле жөн тура албадым. Бияктан деле өзүм кесибим боюнча начар өздөштүргөн балдар менен дагы, анан өзгөчөлөнгөн, жакшы окуган балдар менен дагы эки деңгээлде иш алып барып жатам. Анын атайын мектепке кирген жокмун. Жекече индивидуальный үйлөрүнө барып, жекече билим бергенде результат жакшы болот экен. Начар өздөштүргөн балдар менен дагы, анан жакшы, мыкты окуучуларды олимпиадаларга дайындап, аларды өзүнчө окутам да. Аябай мени суранып, келиңиз эжеке, менин балам ушундай мугалим таппай аттык эле дегендер абдан көп. Анан айтып калдыңыз, баягы 24 жыл мектепте иштедим деп. Анан ошол нерсени дароо эле таштап кетиш кыйын болгон жокпу? Албетте кыйын болду. Анткени ушундай жашаган айылыңды, тууган уругуңду, досторуңду, иштеген мектебиңди, окуучуларыңды ташташ абдан кыйын болду. Бирок баардык жашоо шартка байланыштуу болот экен. Айла жоктон таштап бул жакка келдим. Келгенден кийин деле алар менен байланышып атты, окуучуларым. 4-классты бүтө турган болчу да, ушуну бүтүрүп коюшум керек эле деп атып, өзүм дагы зорго келдим. Эжеке, бизди эмне окутпай кеттиңиз деп, айрым балдар аябай жакын болот го мугалимге. Личкама жазып байланышып атты да. Анан жакшы окугула, жакшы бүтүп алгыла, турмуш жашоодо ушундай болуп калды, менин шартым деп аларга түшүндүрүп. Анан бияка келгенде деле көнүп кете албай, шаардын жашоосуна этаж тамда сыртка чыгайын десең, алаксыйм десең, мал кел жок, эмнеге алаксыйсың? Анан соседтер деле тиктеп эле унчугушпай эле үйүнө кирип кетишет экен да, мындай сүйүктүү. Ар ким өзү менен өзү болушуп. Анан барып бирок көнүшүп калдык. Анан менин эң жакшы алаксып кеткеним ушу индивидуально ар кимдин үйүнө барып окутканым жакшы болду. Ал жерде жаш ата-энелер дагы бар экен. Алар өздөрүнчө балдарына сабак берип бүткөндөн кийин дагы эже сиз менен аябай баарлашкым келип жатат деп, мындай турмуш сабактарынан тема куруп кетпейсизби дегендер дагы болот. Тиги соседтерим менен болсо баягы орозо күндөрү озо чарга чакырып эле, анан бири-бирибиз менен уже мындай келишип калдык да, кириш чыгыш кылып, катташып, чайлашып дегендей жакшы уюштуруп алдым биягындагы. Анан жана айтып атып, балдарым, окуучуларым деп калдыңыз, аябай сагынган окшойсуз, көзүңүзгө жаш алып кеттиңиз. Ооба, аябай сагындым. Эми майдын аягында 10 жылдыктарым дагы келе турган болуп калыптыр. Мурунку бүтүрүүчүлөрүм уже чакыруулар келип атат, буйруса барам. Алар менен дагы жолугуп, жакшылыктарын бөлүшүп келем. Кудай кааласа айылга. Сагынычтарды таркатып келем. Бат-баттан эле барып турам, эми айрымдар сурашат да, биротоло келип алдыңызбы, айылдагы үйүңүз эмне болду депчи. Кетем деген учурларыңыз болбодубу? Жок, кетем деген жакын го, эми тез эле барып келип эле турам. Бизде баары баягы үлгүлүү кайнене жана үлгүлүү баягы заманбап апа катары таанышат. Анан кийин өзүңүздөн сурагым келип атат. Сиз кандай ата-эненин колунда өстүңүз? Ооба, менин ата-энем карапайым эле адамдар болчу. Биз 7 тууганбыз. Мен эң кенжесимин. Мен баардык жактан эркелеп, мээримге тойгон адаммын деп айта алам. Себеби менден улуу эжемдер, агамдар баары эркелечү, ата-энем деги эркелечү. Анан ошо жеңемдер кызмат кылчу эле. Анан тиги мен болсо кичинекей болуп жүрө бердим. Эжемдер турмушка чыккандан кийин жеңемдер келип калышты. Ошентип мен такыр деле жумуш кылбадым десем болот да, даже ичкен тамагымды деле өйдө кылып койбогом да. Анан кийин турмуш деген жанагы экен, өзү башка түшсө байтал жорго деп абдан эле жакшы өздөштүрүп кеттим ал жагын. Тиричилик дегенде биринчи коммерцияны мен баштагам. Айылдан баягы базар экономикасына өтүп элдер
Анан базарга чыккыла, буюмдарыңарды саткыла десе, эмнени сатабыз деши, уялышып, ушунча болчу. Анан алмаңарды, картошкаңарды, ошо болгон эле продуктуңарды алып чыгып сата бересиңер десе, кайра клиент келип атса, аркасын карап уялышат го, качыпчы. Ошондой маалда мен Бишкекке келип, ушул Ош базарда үстү жабылбаган, алдына мешокторду узундан коюп алып туруп, дуңгандан жашылчаларды алып сатчу болчук. Анан мен инилеримди чакырып үйрөтүп, ушундай ошондо эле баштаганбыз. Коммерцияны баштап, бияктын баарын көрүп жашоого аракет кылбасаң болбойт экен. Уже союз мезгили жоюлуп, перестройка башталып, элдин жашоо ушунчалык кыйын болуп калган мезгилде анан ушу базар экономикасы менен гана жашап калдык да. Ар ким өзүңүн жөндөмүң, өзүңдүн аракетиң менен гана кандай деңгээлде жашай аласың. Ошол маалда ошо мен менен тең курбалдаштардын баардыгы ушундай заманга туш болуп калганбыз. Бияктан турмушту жаңы эле куруп баштасак, биякта турмуштун башталышы деле өзүңө татаал да, баягы тааныш эмес, үй бүлөгө барасың биринчиден. Экинчиден бала багыш керек, үй бүлө туралып, ата-эне болуу деген бир түйшүктөр башыңа келгенде, ушинтип союз жоюлуп калды. Анан ошо өзүбүз менен өзүбүз жашап, мээнетиң кандай күч болсо, жашоо ошондой таттуу болуп, азыр Кудайга шүгүр. Билимимди дагы жогорулатып, үй бүлө кургандан кийин окудум мен. Билимди дагы алып кеттим, үй бүлөнү да алып кеттим. Теги соода болмоюнча, тиричилик болмоюнча, теги акча жок дегендей баардык жагы бир келди. Ошентип. Анан канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Мен 21 жашында чыктым. 21 жашында чыктым. Эң эле тунуулум Ильяс. Аны ошол окуп жүрүп студент мезгилде Жалал Абадта төрөп калдым, кост тапшырарда. Анан как раз ошол 93-жылы майда акча рубль сомго алмашып, аябай кыйынчылыкка түшүп келгенбиз. Кайненеңиз тууралуу сурагым келип атат сизден. Ушундай кайненеси кандай адам болду экен? Жакшы суроо болду. Кайненем Раматылык абдан жумшак, көңүлчөк. Эч бир кайненелик деле бир кайненелик кылбады да, кыскасы. Биз ушундайга көнүп алганбыз, кыргыздар. Кайнене менен келинди бөлүп карайбыз да. Кайнене ким? Бул эне, жөн гана тиги күйөөңдүн энеси болгон үчүн кайын эне болуп калган. Ал деле эне. Ал келин келгенде аябай сүйүнгөн, үйүмө башыма баш кошулду деп сүйүнгөн да. Жакшы кабыл алып, кайненем эч мага кайненелик кылбады. Жакшына кылып билбегендерими үйрөтүп койчу. Деги иши жок да, кыскасы апамдай эле болчу да. Кайнатам дагы андан сонун мен оокат кылсам отуну жагып берип, Нурбү сууң барбы жокпу алып келип Башаттан суу алып келчи эле. Башат, булак дегенде азыркы жаштар билбейт экен. Башат, булак, тунук чыккан жеринен иччи элек го, булактын кайнаган жеринен. Ушу балдарымды чоң атасы өзү жанагы нан чайнап берип, оозуна салып туруп, ушинтип эле чоңойткон. Азыр эми биротоло микроб жугат, анан мындай тиги детский травма болуп калат дешип ушинтишет экен да. Ооба. Мээрим берип, аябай балдарыма жакшы карашчу, алар дагы азыр чоң атасы чыгып күндө эстешип турушат. Ошо абдан жакшы кайненеге туш болгом. Эң алгачкы келин болгон күнүңүздү эстеңизчи? Эң алгачкы болгондо бизде ала качуу деген болгон. Ала качып барышкан. Эми ага чейин тааныш болчу, эми тааныш болгондо мен сөзсүз тием деп эле сүйлөшкөн эмесмин да, эми тааныш жигиттер катары эле сүйлөшүп жүрчүбүз. Анан кийин тиги үйүндөгүлөр дагы шаштырат экен, үйлөнбөйсүңбү, болбойсуңбу, армиядан келдиң го дегенде анан ооба сүйлөшүп атам бирөө менен деп баштайт экен. Анан ким деп сураштырса эми экинчи айылды деле тааныйт да адамдар. Баланчанын кызы десе, тооба карасаң эми ушу Кудайдын кошкон. Биз ал кишини тааныйбыз деп мен атам Бешабай. Тааныйбыз, абдан жакшы киши болчу. Ушунун кызы бар бекен, жок бекен деп ойлочубуз дечи экен да, көрсө ошонун кызы менен сүйлөшүп калат атпайбы баласы. Анан баары эле ала качып баары эле көшө көзү даяр, мончокторун тагы ак жолукту салып эле ошентсе мен отурбайм айли тийбейм деп жаңжал кылдым.
Ана атаңы тааныйбыз, апаңы тааныйбыз, окуй жакшы кишилер деп туруп эле кошуна колоңдор келип, баягы көк салкындагыдай болуп эле. Боз салкындагыдай. Отургузуп коюшту. Анан жеңем келди, кабар алып келейинчи деп. Ал жеңем болсо күйөөмдүн классташы экен. Бул жагынан дагы аларга жакшы болду. Ошентип анан отуруп калдык. Бирде айттым го, мен эркек кыз болуп, эжелерим кылчу. Анан эле жеңелерим келип калды, мен эч жумуш кылбай эле келип туруп турмуш куруп калдым да. Нан жагыштуу да билбейчи болчумун. Анан кайненем бир жолу эле үйрөтүп көрсөтүп койду. Анан эле баары сайган кызыл нандарды дандырга жаап эле мактоо сөзгө кирип эле жайлоодой жайлап, кайненем менен кайнатам жайлоого чыгышчу эле. Анан бир күнү алардын жумушу чыгып, бир 10 күндөй бизди жайлоого коюп, алар өздөрү чөлгө түшүп келе берди. Эрте туруп уй саап, 10 чакты уйду саап, машинага тартып, каймакты сыскырып, кайненем баргыча 2-10 килелик челекке майды куюп койдум. Анан тиги кошуна кемпирлер дагы сынайт го, тигинин келини мындай муну, мунун келини кыйын. Тиги өзү мынчалык деле куйбачу эле, ар кимге белек кылып бере берип, бул куюп койду мынча майды дешип кеп кылышкан да. Демек ошол убакта эле баягы тың болчу экенсиз да, Ошондой деп койсо да болот. Баарын эле алып кеттим. Кыйынчылык болгон жок. Кыйынчылык болгон жок. Кайын сиңдилерим менен өзүм кошо ойноп, кубалашып эле ушинтип эле ойноп жүрдүк. Мен барганда 2 кайын сиңдим мектепте болчу, калгандары кайын эже болуп кетишет мага. Эң баягы эсиңизде калган кайнене кайнатаңыз мененби, балким ушул келин убагыңыздагы болгон кызыктуу учурларыңыз эсиңиздеби? Кызыктуу учурум ошол жогоруда айттым го, ошо Бишкек дегенде анда ой, бул Бишкекке барып келиптир, жүргүлө, Бишкектин чайын ичип келебиз деп элдер Бишкекке барып келсең үйүңө келип отурушуп алчу. Анан ошентип иштеп жүргөндө тиги 2 баламды жайлоодо алып жүрүшөт го. Анан мен Бишкектен базарлыкты кылып иштеп, таап, анан кийин кайненеме алтын сөйкө пуху чыккан бир жемпирлер мода болуп чыккан ошондо. Ошол жемпир кайнатама болсо ат мингизип жайлоого ат керек да, машинада эле болду да. Анан тиги балдарыма кубантып, жана кызыма баскан сайын чийпылдаган тапичке, адашып кетсе чийт деп тиякта жүргөндү таап аласың. Балама кроссовка аркасы күйөт, жанаттым эле караңкыда, балдардын баары ээрчип алган аркасынан. Ошондой кылып алып бардым. Аябай ак көңүл адамдар эле элдин баарын чакырып, ой келиним Бишкектен келди келиним деп, бир малды союп, өзүнчө эле майрам, бир курсант болушат. Ошентип бирөөдү ыраазы кылып, аябай сүйүнткөн өзүмө да жагат да. Ушунчалык сүйүнгөн жайлоодогулар, кошуналар кошулуп сүйүнгөн. Анан эле сөз болуп баштаптыр. Баланчанын келини бар экен го, ушундай, ошол Бишкекке барып келиптир. Анан тамынын сыртын шуба кылыптыр, 5 жылдыз кылып деп, ошондо шуба мода эле да айылда. Ушинтип кеп кылышат экен. Анда мен мугалим боло элек болчумун да. Кийин анан мугалим болуп баргандан кийин кесиптештерим айтып атпайбы, ошол сен турбайсыңбы? Ушинтип укчу болчук сени келелеңди эле депчи. Ушундай эсте каларлык күндөр болгон. деген сөзгө баягы сиздин айтып бергендериңизди угуп отуруп баягы ишендим да. Чын эле экен, ошол нерсе. Чын деп койсо да болот. Себеби мен келиниңиз деле өзүңүздөй эле болгон турбайбы? Өзүңүз деле ошо келиниңиз сыяктуу болуп баягы айтып атпайсызбы? Шаарга келип кетип, айылдын баарын таң калтырып, келиниңиз дагы баягы келиниңизди алгандан кийин өзүңүздү көргөндөй болдуңузбу? Ооба, точно эле ошо туура айтылыптыр да, кайнененин камырынан депчи. Мен деле ошо шоктугумдагы деле ошо айтыргандай болчу.
демек шок белеңиз. Шок болчум, күйөөмө деле секирип алчу болчумун. Анан айтыргандыгы мага өрөөн деле көрүнгөн жок. Жашта. Мен өзүм эле кайталап аткандай болуп кайра ошондойлорун көрүп алып сүйүнүп эле өзүнчө жыргап эле булар жашоонун таттуу балын эми татып баштады деп эле өзүнчө эле кубанып өтөм да. Анан айылдагыларга аябай өрөөн учурады го айтырганды жаңы келин кылып баргандачы. Ушундай. Сизде эле баягы айылга сөз болду. Ооба, айылга сөз болду. Анан тиги ушундай дагы шок келин болобу деп туруп Азирет Осмонов барып туруп, журналисттер барып тартып келди. Баарыбызга эле мындай өрөөн көрүндү да. Өрөөн көрүндү ошо. Бирок мага эме эмес, себеби мен түшүнөм. Жаш кезде эркелеш керек, тартымдык эмне кереги бар. Менде да болгон бул нерсе дедиңиз. Менде да болгон бул нерсе. Эркелеп күйөөнө деген ушундай да болобу, келиниң кой десеңчи. Мындай тигиндей эле дешип атты да. Эми кой дей турган эмне кылып атат? Бул туура эмес иш кылып атабы дедим. Ырдашып атат. Чырдашкандан көрө ырдашкан жакшы. Ооба. Эркелеп атат күйөөсүнө. Анын мүнөзү жаман. Силердин деле келиниңер эркелези келет. Ар күнү мүнөзү ар башка, мүмкүн уялат деп эле ушинтем да. Келиниңиз менен кандай болуп тааныштыңыздар? Кандай тааныштырды? Келиним менен биринчи эле ушу баламан сурайм да, тиги кыздар менен сүйлөшүп атасың, айланайын, бул эми үйлөнө турган болуп калдың. Келин керектиби? 5-6 кыз менен тааныш бер, бири болбосо бирин анан тандап барып бирөөсүнө токтолосуң десем, 5-6 кыз тааныштарым бар деп эле коет. Бирок сүйгөнү жок да. Сүйгөнү таппай жүрдү да көпкө чейин. Анан эле бир күн эле баягы бала жок, вообще кыйкырып, ата дейт. Мен өзгөндү кызды сүйүп калдым дейт. Апейде уялып атабыз экөөбүз кайра. Анан тамдын башын иш кылат эле атасы экөөчү. Ошоке чыгып алып, мен өзгөндү кызды сүйүп калдым деп кыйкырып, өзүнөн кетип алган биротолочу деги жигит. Айылда эмне дейт? Эмне болот? Деги чекте эле звонок келип калды чөнтөгүнө. Бир кыз чыгып алып эле быты деп эле сүйлөп атат. Көрсө айтырган экен. Ошентип айтып калды, айтырган деген кыз менен тааныштым, ушундай апа жагып калды деди. Анда сразу эле даярбыз биз, алып кел. Биз сени күтүп атабыз, качан үйлөнөт экен деп. Анан кийин келин келе электе кичине бир кийим кылып коюш керек го. Анан тиги айтырган менен сүйлөшүп калдык экөөбүз, телефондо сүйлөшүп, мен Ошко барайын, сени Оштун базарына алып барып, кийим кечек кылып даярданалы дедим. Сүйлөштүк биринчи. Анан айтырган мени тосуп алды. Өзүнө чак келген кийимдерди алып берип, демек экөөңүздөр эле жолугуп турсуздар да? Экөөбүз эле биринчи эле жолуктук. Айтырганын ушул жерде тартынбаганын дагы көрөр. Көрсө кыздар деле тартынып, кылыктанып, сүйгөнүн айта албай, сүйүүн билдире албай жүрө бербестен, сүйгөн адамга, кыздарга деле укугу бар. Мен сени сүйүп калдым деп туруп эле жигитке өзү биринчи сөз таштаса деле болот да. Мен колдойм ушуларды. Тартынсаң бардык жактан кала бересиң. Ошентип экөөбүз базарлык кылдык. Айтырган мага чай алып берди, кайрачы. Себеби бул базарда иштеп акчасы көп, соода кылып, ушундай өөнүгө турган нерселерди көп ойлонуп, жана ата апа деген гүлдөр жаңы чыккан ошондо. Аябай подарка кылышып атты го элдер. Ошондойлорду жазап эле өзүнчө дагы кошумча өнөрү бар экен да, мындай бизнес кылып, ушундай өнүгүүнүн жолунда экен. Ошолорун байкап, экөөбүз сүйлөшүп, чай ичип келдик. Анан кийин эле ата кудаларымдын астына барып, анан бардык ишти бүтүрүп сүйлөшүп келип, тез эле эметип калышты. Анан кээ бирлер жазышат да. Комментарийлерге кээ бирлерине кызыгып каласың. Буларды Айтурган таанытты, Айтурган болбосо булар таанылбайт эле деп калышат да. Анан мен мынтип айтмакмын. Айтурган менен келгенден кийин дагы аябай кызыңдай болуп эле сырдашып, мурдаңкы жашоолорубузду айтып таанышабыз да. Мурдаңкы жашообуз боюнча кийинкини улап кетиш кыйын. Мурдаңкы маалыматтарды билиш керек. Биздин жашообуз кандай, булардын жашоо кандай. Анан Айтурганга суроо узатып калдым.
тиги кантип менин баламды жактырып калдың? Бул балам ушунчалык акча деп ынтылып, жана азыр ошо маалда мындай болчу да. Балдардын баары эле Россияга кетип, башка шаарларга кетип эле сөзсүз тапкан каражатына же машина алат, же үй алат, же үйлөнгөнгө даярданат да. А менин баламда андай болгон жок да, үчөө тең болгон жок. Москвага да кеткен жок. Москвага да кеткен жок. Анан балам элдин баары эле ошентип иштеп атат. Барып орчундуураак акча таап кел, мугалимдин айлыгы эч нерсеге жетпейт. Анан сен үйлөн, бир жерден там алайлы десек, дей берсем, деги Москвага буту тартпады да. Апа, ошого кеткен, ошака барып иштеген акчаны бияктан деле тапса болот. Мындай аракет кылсаң, акча өзү эле келет. Дей берет да, анан каяктан келет деп эле өзүнчө жагат калат. Ушинтип жүрүп эле анан үйлөнүп калды. Анан айтырганга ошентип суроо берип атпаймынбы? Азыркы кыздар көбүнчө эле байлыкка кызыгып, машинасы болсо, анан өзүнчө жашаса, тамы бар бекен деп билет го. Айтырган мунун эч нерсеси жок экенин билип эле, өзү сүйүп эле, адамдын байлыгына кызыкпагыла демекмин. Байлык бир күнү колдун кири. Байлык табылат, кайра кетет. Эң негизгиси адамдын жан дүйнөсү бай болуш керек. Бири-бирин туура түшүнүш керек. Ысыкта дагы, суукта дагы сүйдүңбү, чыдаш керек. Азыр биздин башыбыздан көп эле нерселер өтүп атат. Бизге эң негизгиси азыр бизге наристе керек. Анан эмнеге жашап атышат? Булар балалуу болбогондон кийин ажырашып кетпейби дешип да айтат да. Бул жерде сүйүү турат да ортодо. Балалуу болуп туруп деле ушу баладан барынан жогу жакшы дегендер деле жок эмес да. Аябай баласы тарбиясы начар чыгып калып кейитип, бул жашоодо бакыт деген өзүңдүн ийгиликтериңен дагы ата-эне үчүн баланын ийгилиги эң бакыт ошо да. Баланын ийгилиги, балаң уулуң жакшы экен деген сөздүн өзү бул бакыт да. Бала деп жашайбыз да баарыбыз. Эми буюрса болуп калар балабыз дагы. Демек, баягы сиз үчүн бала эмес, ошол келиниңиз менен уулуңуздун мамиле болуш керек. Жогорураак экен да. Биринчи мамиле болсо, анан баардык калган жумуш аркадан боло берет. Бир жумуш баштасаң дагы мамилең болуп, экөөң ынтымактуу болуп, бири-бириңди колдосоң, ал ишиң алдыга жылат. Мамилең жакшы болсо, Кудайдын көзү түз болсо, балалуу да болушат. Булар жаңы эле баш кошушту го, эми анча деле убакыт өтпөдү. Тилегибиз жакшы, балалуу болушат. Аттарын да дайындап койгонбуз уже. Балалуу болсо мындай коебуз, кыздуу болсо мындай коебуз деп. Бардык жакшы ниеттерди кылыш керек. Ичиңде бардык жакшы нерселер жашаш керек. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнүш керек, кошулуп сүйүнүш керек. Бардык нерсеге ыраазы болуп жашаш керек. Биз азыр бардыгына эле ыраазыбыз. Баягы бизде менталитетте кыргыздар, анан мынакей сиз түшүнөсүз. Бардык нерсени түшүнүү менен кабыл алат экенсиз, анан баягы ушул нерсеге эми бар туугандардын арасынан жок эмес да, бар айткандарга эмне деп айтасыз? Ушу баштаганда эле ушу келиниң төрөйбү, балалуу болоюн деп калдыбы деп эле сөз тушуудан башташат да, жанагы жаракатыңа тийипчи. Анан буюрса болот деп калам. Тез эле там алып алышты го деп. Бул Айтургандын мечтасы болчу. Айттым го жогоруда. Бул баламдын же алып койгон тамы болбосо, же машинасы болбосо, мен баламдын эмнесин сүйүп калдың депчи. Ал материалдык байлыкты деди, Айтурган айтты да. Экөөбүз жакшы болуп турсак, замат деле таап алабыз. 2 жылда там алып алабыз деп мындай жөн эле оңой эле айтып койду да. Кагылайын Кудай, 2 жылда эле там каяктан келет экен деп бичимен ойлойм да. Айткандай эле 2 жылда эле там алышты шаардан. Шаарга келгенде оңой болгон жок. Өздөрү деле айтып калышат, маршруткага чыгып, акчабыз жок, кээ бир жерден жөө басып жүргөнбүз, Айтурган швеяларга барып тиккенди үйрөнүп, бул өзү тигүүчүлүккө, чеберчиликке кызыгат эле. Кичинекейинде эле ошо эме тиги материалдарды алып кыркып эле ушинтип эметчи экен да. Кызыгууң болсо, сага эч ким нерсе тоскоолдук боло албайт да.
Ошентип үйрөнүп жүрүп эле анан өз алдымча болом мен эми деп туруп мына азыр жаркыраган чырак тигүү бучуу курсун ар бир областтарга жайылтканга аракет кылышып атат. Азыр Ошто, Жалал Абадта бар. Башка жактарга да суранып атат. Баягы алыс болгон үчүн келип окуй албай жатабыз. Бияка да ачкылачы деп. Анан муну Ильяс уулум колдойт, мен колдойм, баарыбыз колдоодун жыйынтыгы менен ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетишип атат. Кудайга шүгүр. Мырзалар негизи эле апасына окшош жуба издешет өздөрүнө дейт. Анан Айтурган жеңенин дал ушул эркелигинен башка кайсыл мүнөзү сиздикине окшош? Өзүңүз байкайсызбы? Аябай туура суроо бердиң. Муну балам өзү айтат. Ошо алып келе электе эле, ошо сүйүп калгандан кийин эле, апа, ал кыз сизге жагат деди. Кандайча десем, тиричилик дегенде жаны тынбаган кыз экен. Менин оозум ачылды, даже ошо жерде отуруп алып, ошентип соода кылып, Өзгөн базарында. Шундай чоң-чоң кирешелерди табат экен деп айтты да. Анан ошо жаны тынбай аракетчил адам жагат да мага. Анан ошол жагын окшоштурган окшойт да балам дагы. Ошол жагын окшоштуруп, эркелиги деле ошо мен деле ошондой эрке болчумун. Азыр мага да эркелешип, мен аларга эркелешип эле отурабыз. Бул эркелик деген жакшы да, бул энергия, бул эркелик дегенчи. Эркелеп алсаң бирөөгө жан дүйнөң тынчып, бир өзүңчө күч-кубатка толуп каласың да. Мен азыр балдарыма эркелейм. Эркелей турган ата-энем болбосо азыр, же күйөөм жок болсо, балдарым мага эркелешет, мен аларга эркелейм. Келиним кадимкидей эркелейм, келиним мага эркелейт. Ошондой. Анан силерде деле болобу баягы келишпей калган учурлар? Болот да, ар бир үйдө болот андай нерсе. Элдер жашырып, ким кандай, ким унчукпай коет дегендей, же бардыгын баягы чогуу отуруп чечип аласыздарбы? Буга чейин билем баягы Ильяс мырзадан интервью алганыбызда өзүңөр чечип алга деп туруп таштап коем деп айтат болчу да. Ооба. Ошон таштап койгондо кандай болот? Мунун уяты деле жок. Турмушта бардык эле адамдарда болот. Кээбилер сыйкатып, мындай сыйпатып айтат. Биз мына ачык эле айтабыз. Мындай нерселер болот. Болгондо балам мостоюп, унчукпай, тигиге да болушпай, мага да болушпай койгондо биз өзүбүз позор болобуз да унчукпай калабыз. Келиним экөөбүз тең токтоп калат. Кайра өзүңөр сүйлөй турган ортодо кишибизге ишенип атсак, ал ачык кээде айтат, өзүңөр чечип алга деп туруп кетип калат, же болбосо ичиңердеги нерсени ачык айткыла, апа сиз айтыңыз, сага эмне болуп атат Айтурган, сен айт. Эмне чечилбей турган маселе барбы? Чечип алга деп туруп бизге карабай кетип калат. Анан экөөбүз сүйлөшүп эле чечип, көп деле андай эмеге деле кетпейбиз, бирок сал эле. Баягы эркек адам кайра тез таарынчак болот да. Айтурган тез таарынып калат. Бирок тез жазылат. Кайра, эй, сага эмне болду? Ошого эле ушинтип каласыңбы? Деп туруп анан мен эмнеге андай болгонун айтып берсем, анан кайра эметип калат. Каяка барабыз, эй? Биз төөлүктүү адамбыз да, биз бир үй бүлөбүз да. Каяка барат? Антип таарынышып тескери караган эч жакпайт мага ушу. Кайнене менен келин ротоло минтиши, өзү минтти го, анан өзү тигинтти го деген ал болбойт. Эч качан келин сага кыз болбойт деп айтышат. Ушул сөзгө канчалык деңгээлде кошуласыз? Канча пайыз кошуласыз? Келин сага кыз болбойбу? Келин сага кыз болбойт деген эми ар нерсенин өзүнүн аты бар да. Кайнене деген аты бар, келин деген аты бар. Анан дагы ар ким ар кандай кабыл алат. Мен жеке пикирим, келин бул биринчи сага конок болуп келет үйүңө. Анан сенин үй бүлөңүнүн мүчөсү болуп, башыңа баш кошулуп келет. Анан баягы бойго жеткен кызың үйүңөн чыгып кетти, чийден тышкары болупчу. Ал кызың сага келсек конок эле болуп келет да. Алар ошолордун үй бүлөсү болуп кетет да. Мен кызым менен келинимди уже алмаштырып алам мен. Болду, бул мен түбөлүк балам менен жашай турган жары. Менин түбөлүк үй бүлөмдүн мүчөсү бул. Мен ушу менен жакшы болушум керек. Биринчи жакшы мамиле кылсаң, ал сага кантип эле жаман мамиле кайтарсын. Биринчи келгенден башташ керек. Балам ботом деп жакшы көрүп,
билбегенин үйрөтүп, билгенин мактап, мотивация берип, ага шыктандырып, жакшы үй бүлө экен деп кызыктуу жашоо башталат да. Бул турмушка келгенде делечи, биринчи келгенде бардыгы жакшы болот. Ошол жакшыны кармап калыш керек. Анан көбүнчө келинде кооптонуу болот. Мындай, себеби Кыргызстан көбүнчө туура эмес тарбиялап коет экенбиз да, кыздарыбызды бир иш кыла албаса эле, сен муну кыла албасың, эртең эле кайненең сени айдап берет. Эртең эле кетирип берет сени. Сен ушинтсең каяка жагасың деп ушуну туура эмес кылат экенбиз да. Антпей эле кайнене деген дагы бир апа күтүп турат сени турмушка чыкканда. Кызым, билбегениң ошол айтат, ошол үйрөтөт. Эми сен ошонун кебин угуп, ошолордун үй бүлөсүнө көнүп жашап кетишиң керек. Ошонун үй бүлөлүк мыйзамын кабыл алышың керек. Кааласаң дагы, каалабасаң дагы. Өзүң билдиң болбо. Кызым, ал апа сени сүйүнүп атат. Балам аялап келет, акчолук салып келинди кабыл алам деп сүйүнүп атат деп кулагына койсак, кайнене деген жакшы турбайбы деп келет да, келген келинчи. Анан кайнене деген ужас, зарын чачкан экен деп ойлошуп алат дагы, кооптуу мамиле кылышып, ушинсем жагабы, жакпайбы деп. Ошону ачык эле айтыш керек. Апа, мен мындай кылам, ошо сизге жагабы, же сиздин жакканыңыздай кылайын, же меники жакса сиздин айтканыңыздай кылайын, же мен айткандай деп эле мындай киришип кетиш керек да, мындай аралашып кетиш керек тез эле. Анан ошо кооптонуудан анан бардыгы башталат. Анан ушундай кайнененин сөзүн башка өгөй сөздөй кабыл алып, мени ушинтип койду го деп. Өзүбүздүн апабыз деле урушат го. Урушат. Кайнене деле кээде урушуп кое берет. Чындап эле ушуну билбедим эле, ушинтип айтты да деп эле кабыл алып коюш керек. Жеңил кабыл алсаң, ал жеңил өтүп кетет. Анан ичиңе сактап калып бир нерсени, кек сактап калып, сенин апаң ушинтти да деген бул такыр туура эмес. Урушканда урушуп эле коем, турганды деле. Ушинтесиңер да мынтип деп эле экөө кубалашып кетет бир пас деле, ушинтип турган жерден ушинтип тамаша айтышып, ушинтип кетишет. Анан ошо күлүп, шаңдып отурган жакшы. Анан тентектик кылып, анан көп эркеликке салып айтырган. Күйөөнө дагы эркелеп, койчу мындай деп, анан мен айтсам деле, коюңчу, антпейм, аныңыз жакпайт деп эле ачык эле айтат да. Анан бирок ошо жакпаган нерсеңин мындай пайдалуу немелери бар да, кой кылып кое бер десең, анан неме кылат? Түшүнөт, ооба. Мүмкүн эркелик жакшы дедим го, эркелик бул жакшы нерсе да. Айта берсин, ал эми ошондой мненияда айтып атат. Кээ бир келиндер серьезный болуп алып, келин деген созулуп жүрүш керек, келин деген ушинтип баары бир мени жаман көрөт да деп турбаш керек. Жакшы көрөт. Керек болсочу апа деген жүрөгү эзилет. Менин балдарымды сүйүп келип атпайбы эки кыз? Азыр эки келиним бар. Балдарымды сүйүп келип атса, мен аларды кантип сүйбөй коем? Мен сүйөм, жүрөгүм эзилип, кант токошторду алып келип берем ошолорго. Келиндериңиз баягы кызганып кетпей болот да эми сестрде? Бири-биринеби? Ой, албетте айтырган кызганбайт бекен биринчи. Азыр ошентип кетирбей аткан жокпу үйдөн? Кандай кылып? Кызганып. Тиги жака кетип калсам, эмне айтпай кетип калдыңыз деп, кичинекей келиникине кетип калсам. Ошентет кече эле айылдан келип атып, биринчи ошолордукуна кичинекей келиникине тийдим да, төшөктөрүн ала келип анча-мынча буюмдарын айылдан ала келип берип, тийип келдим десем, эмнеге сиз айке биринчи бардыңыз дейди. Сизге эмнеге биринчи келбей? Ой, биякта акырында биротоло силер менен болом го. Биринчи алардын буюмдарын таштап коюп келдим да дедим. Бир жак актангандай болобу же, бирок чындыгында эле мен буюмдарын көтөрүп бияка келгенден көрө буюмдарын алардыкын таштап келдим да. Ошентип кызганат. Ал кызганыч болот да сөзсүз. Келиңиз баягы келиндерге эмес, кайненелерге эмне деп кеңеш бересиз? Кайненелерге жашоону татаалдантпагылачы, айланып кетейин апалар демекмин да. Жүрөгү эзилип, жанагы айтканымдай, жакшы кабыл алган кайненелер бар, жок эмес. Айрым кайненелер бул илгерки баягы чыгармадагыдай кайнене болуп алышат да эмичи. Ошентпей эле койгула, баары жеңил өтөт. Баары жеңил өтөт.
келиниңин пикирин сура, анын деле пикири бар да. Эмне каалап атат, эмне мындай. Анын ою менен болуп кое бер деп айтмакмын да. Ошо келиндин деле ою менен болуп кое берсең, анан биротоло апам мени колдойт. Апам мени жактырат, кылган ишими жактырат, сөзүмдү, оюмду колдойт деп анан жакшы мамиле болот. Мамиледен кийин анан бардык иштер боло берет нар жакка. Биринчи мамиле болсун. Мамиле болмоюнча нар жакта жумуш өздөштүрүлүп кете албайт да эч. Бүгүнкү интервью жактыбы? Оюңуздагыдай болду? Ооба. Мен сурабай калдым сизден. Эмнени айтайын деп келдиңизби бүгүнкү интервьюда? Ошол сен ушул темалар боюнча эле маек курабыз го деп келгем, бардык эле айтылды. Бардык айтылды. Турмуш, мен өзүм жөнүндө тааныштырып чыктым баарын биринчи. Анан үй бүлөм жөнүндө айттым. Демек купуңузга толду. Эми ошо кызым тууралуу бир суроо болуп калсаң болот. Дал ошо кызыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Келин айттым го эми. Жок, үзбөйм, ушул боюнча кетет. Койчу. Келиңиз кызыңыз тууралуу айтып бериңиз. Эркин форматта бул. Ооба, менин Айтурган деген кызым бар. Демек, келиниңиздин аты менен кызыңыздын аты окшош турбайбы? Экөө окшош. Келиниңизди Ошко? Оштон жок, келинимди өзгөндөн алдым, кызымды Куршакка бердим. Бартер болду да буяга. Бартер болду. Бир тараптуу кудаларыма каттап калам да, жакшы. Мен ошо башкалардын келиндерин же өзүмдүн келинимди кандай жактарын айтып берип атам го. Эми кызымды дагы мен өзүм баягы жаш ата эне болуп бардык эле кемчиликтер болот да. Мен туура эмес тарбиялаган экенмин деп эми айтып атам да, өзүмчө эми билип атам. Неге дегенде жалгыз кыз болгон, эки баланын ортосунда. Анан көп деле эркелетчү эмесмин, бирок баягы кызымдын кылган ишине алымсынбай эле өзүм эле кыла берчүмүн да. Ал кызыма иш кылдырбаптырмын да. Көрсө чала учук кылып пияланы жууса деле мейли. 1,5 жашындабы, 2 жашындабы, 3 жашындабы аракет кылып аткан кызга тыюу салбаш керек экен да. Кыла бер деп кой. Аркасынан өзүң чайкап тазалап кое берсең болот да эми. Зато тиги кыз аракет кылып жөндөмүн өстүрүп атат. Идиш жууганга, үй жыйнаганга, мынтип баарынчы. Анан ошондо мен туура эмес кылыптырмын деп ошо катачылыгын дейми билип атам да. Неге дегенде турмушка чыкканда кызым мындай дебедиби? Таң калыштуу, ушундайлар да болуп калат экен. Апа, күйөөм менин байпагымды, носкимди жуу деп атат дейт да. Ой, эсим дей. Жуу дейт да дедим. Ана міне апасы жууп бермек беле. Ойго күйөөй, сен жуазың, бардык ишти сен кыласың эми. Дезем анан ошондойбу дейт. Ойго куй деп анан кийин анан айылдап барып калам. Барып калганда конокко кандай чай берет, карап отурум да, мен да сынап кызым кандай келин болуптур деп карап отурам да. Купулума толбоду. Көп катачылыктарын көрдүм, аябай көрдүм. Анан кийин айттым, кызым дедим. Сенин кайненеңе рахмат, чоң эненин колуна барды кызымчы. Бул чоң эненин баскан жолу өзүнчө эле тарых. Ошо чоң энеңди уксаң, эң мыкты келечекте кайнене болосуң сен дагы. Чоң энеси гүлдөрдү өстүрөт. Тазалыгын айт. Фигурасын айт. Койкоңдойт. 70-тен ашып калган. Укмуш аял. Ал жашоолорун айтып берсең, өзүнчө эле жомок угуп отургандай болосуң да, кызым. Чоң энең менен жакшы мамиледе бол. Эң сонун жерге келин болуп бардың сен дедим да. Чоң эненин колуна барган жакшы да. Анан кокуй, кызым. Бай энесин көрүп кызын ал дегенде эле макал болбой калган окшойт го бияк. Дедим, но кылгандарың эмне? Андай кылбай, мындай кыл деп анан кийин айтып келдим. Азыр кичине түстөлүп калды. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бир кыз, бир уулу бар. Ошолорду багып отурат. Күйөөсү иштейт, үйүнө турбайт такыр эле. Иштеп, үй бүлөсүн, чоң энесин, үй бүлөсүн багып атат. Кудайга шүгүр. Дайыма эле баягы келиндер көпчүлүк учурда кайненелерине ыраазычылык билдирип келишет.
бул жолу келиңизсиз дал ошол бүгүнкү темабыз кайнене келин темасына багытталып калбадыбы? Ооба. Анан келиндериңизге эгерде баягы өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан бир ыраазычылыктарыңыз болсо айта кетсеңиз болот. Жакшы. Бул менин жашоом балдарымдын жашоона байланыштуу. Мен кандай болуп жүрсөм, мунун балдары деп туруп анализ берип койсо болот да. Ошондуктан ушу мончоктой болгон гана, чырактай болгон гана эки келиним бар. Ушул келиндерим балдарым менен сүйүүлөрү бекем болсун, абдан бекем болушсун. Ошо бир үй бүлөдө түтүн булатып, бала чакалуу болуп, дайыма жаркылдаган гана жүздөрүн көрөйүн да. Мен ошол келиндерим менен балдарымдын ортосунда ушу жаркылдап гана күлүп турушсун, эч кандай кайгы капа болбосун. Мен аларга ишенем, эки келиним тең эстүү. Мен Кудайга шүгүр кылам ушундай келиндерге туш болгонума. Мен келиндериме ыраазычылык айтам. Себеби экөө тең мага жакшы көз карашта. Айтырган болсо, подаркаларды берип, концерт болобу, кино болобу, кайяка болсо бардык жака алып барып, ушинтип турат. Бирки экөө жашыраак. Жашы экөө тең иштешип атат азыр мамлекеттик жумушта. Алар дагы буттан туруп калса, Кудай кааласа, жакшы нерселерди күтөм. Балдарыма негизи эле балдарыма, күйөө балама бардыгына ыраазымын. Мен ойлогондой балдар бардыгы. Кудайга шүгүр. Бардыгына бакыт каалайм. Бардык Кыргызстандагы элдин баары бактылуу болушсун, бактылуу үй бүлө болушсун. Үй бүлө бекем болсо, бул кичинекей мамлекет. Мамлекетибиз да бекем болот. Ал эми сүйүктүү көрүүчү, мен дагы коштошом. Дал ушул видеого өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, жана кийинкиде кимди көргүңүз келет, комментарийдин астына жаза кетсеңиз болот. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.